Кайрадан элчиге кол салган кылмышкер тууралуу айта турган болсок, 22 жаштагы Айдин провинциясынын тургуну Мевлют Мерт Алтынташ сүрөт көргөзмөсүнө ал өзү иштеген полициянын кызматтык күбөлүгүн көрсөтүп кирген маалым болду. Элчинин арт жагына туруп бир нече жолу аткан соң бул нерсени Алеппо, Сирия үчүн жасап жатканын айтып, арабча кыйкырган видеосу интернетке тарады. Полиция куралчан адамды жок кылган маалымдады. Өмүрүнүн тең жарымдан бери дипломат кызматын аркалап келе жаткан Андрей Карлов Түркияга элчи болуп 13 жылдан бери иш иштеп келе жаткан. Карловдун өлүмү Орусия элчилерине болгон кол салуунун экинчиси болуп калды. Буга чейин Варшавада болгон дипломат Петр Войков да ушундай кол салуунун айынан 1927-жылы алган жараатынан улам эсине келе албай көз жумган. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Марат Иманкулов бул кайгылуу окуяны ортого салабыз. Марат мырза, саламатсызбы? Көзгөрүнө ок атып дипломатты ырайымсыз өлтүргөн кылмышкердин аракетинин кимге кереги бар эле деп ойлойсуз? Эгерде биз тагыраак боло турган болсок, кимге керек, эмне максатта атканын, конечно, азыр жана тергөө жүрүп атат болуш керек. Ошо тергөөнүн жыйынтыгы менен баардык суроолорго так жооп алат болушубуз керек, коомчулук. Бирок азыркы бизде болгон маалыматтарда, мына биз интернеттерден окуп атабыз. Ошондо баары көрүнүп турат. Бул негизинен муну уюштурган Россиянын посолун өлтүрүүнү уюштурган адамдардын артын эмне максат койгону ачык эле билинип калды окшойт. Бул азыркы Россия менен Турциянын жанданып келаткан мамлекет аралык булардын бири-бириге болгон мамилесине кандайдыр буттоосу, ошого бир күнөм саноо, тыштоо максаты болгонун бул көрүнүп калды окшойт. Анан эми жанагы жаш жигит, 22 жаштагы мурда полицияда иштеген жигит аты деп атышат. Бул эми анын кылып аткан окуясынан ошол жерде туруп алып, пистолетти көтөрүп алып кыйкырып атканынан баары көрүнүп турат. Бул экстремисттик идеология менен сугарылган бала экени көрүнүп турат. Бул только жангечтиндин гана колунан келет. Жөнөкөй адам минтип барып өлтүрбөйт эле. Ал билген, бул кылмыш жасап атканда же муну атып өлтүрүшөт, ошол жерде коопсуздук кызматтары, же болбосо колго түшөт дагы абдан катуу жазаларын бул билген. Ошондуктан бул өзүнүн жанын кечип, аны уюштурган адамдардын тапшырмасы менен барып атайын жасалганы баары биз экрандан көрдүк. Марат мырза, кандай дейсиз? Элчинин коопсуздугу ушундай шартта болуп жатса, жума сайын Түркиянын ар кайсы бурчундагы жардырууларды эске алганда, Түркияда жашаган ар бир адамдын коопсуздугун ушундай абалда болуп жатканына бийлик жоопкерчиликте эмеспи? Себеби дегенде жайында ишке ашпай калган аскерий төңкөрүштөн бери Эрдоган бир эмес бир нече фронт менен күрөшүүдө. Сиз туура айтасыз. Ар бир мамлекетте чет элдик элчилердин коопсуздугу ошолики жайгашкан мамлекеттин күч түзүмдөрүнө милдеттендирилген. Мисалы бизде Бишкектеги болгон бүт чет элдик элчиликтердин баардыгын биздин күч түзүмдөрү, укук органдары көзөмөлгө алат, аларды кайтарат. Жана баардык коопсуздук маселелерди ошолор камсыздап бериш керек. Ошол сыяктуу эле Турцияда дагы ошол жерде жанагы мына 3 элчи турган экен ошол эки сүрөт көргөзмөсүндө. Өзбекстандын элчиси, Кыргызстандын элчиси биздин, анан кийин Жунусов жана Россиянын элчиси сүйлөп аткан кезде жанагындай кылмыш жасалды. Булардын коопсуздугун караш керек эле. Эми бул деген жанагындай публичный мероприятие болуп, жөнөкөй бул маданиятка байланыштуу сүрөт көргөзмөсү болуп аткандыктан мындай болот деп ойлогон эмес болуш керек. Эми ар бир адамдын артынан бирден солдатты коюш бул мүмкүн эмес просто. Бирок кырда мен ойлойм, ошол жердеги коопсуздук кызматтары, атайын кызматтар кырда ушундай болуп аткандан кийин ушундай жагдайларды жанагындай көп эл катыша турган, чет элдик мамлекеттердин элчилери катышкан, ошолордун өкүлдөрү катышкан жерлерде мындай жана коопсуздук чараларды бир ыкчамыраак кылып жакшылап кайтарса болмок, ошо жаңы көзөмөл кылса болмок деген азыр менде бир суроо туулуп атат. Бирок дагы бир жолу айтайын, баардык адамдардын артынан бирден солдат коюп коюш кыйын. Ал үчүн ошол мамлекетте негизинен кырдаалды, коопсуздук кырдаалды абдан жакшылап кайтарып сактап бериш керек да, жана стабилдикти орнотуп бериш керек. Биз билип атабыз, мына биздин бир тууган болгон эл Туркия элинде мынакей жайында төңкөрүш болгон аракет болду. Канча деген адамдар камалды, канча деген адамдар ошонун ичинде күч түзүмдө жүргөн адамдар, армияда жүргөндөр, атайын кызматта иштегендер, полицияда иштеген адамдардын баары тең камакка алынып, көптөр жумуштан куулуп атат. Мына ошол эки эмне жөнүндө айтып атат? Азыркы экстремисттик идеология дүйнө жүзүндө
өзүнүн кадамын жайылтып аткан жөнүндө кеп болуп атат. Террористтик уюмдар менен биргелешип алып, булар чоң масштабтуу иштерге бет алган жөнүндө сөз болуп атат. Мына Турцияга жакын жайгашкан кошуна мамлекетте Сирияда азыр аерде өмүр үчүн эмес, өлүм үчүн согушуп аткан жагдай болуп атканын биз көрүп атабыз. Мына Алеппо шаарында кандай деген жана жигжилдер менен согушуп атышат. Сириянын аскери жана ага кошулган Ирандын жана Россиянын аскердик күчтөрү. Иракта согуш болуп атат, Масулдун тегерегинде. Мына ушулардын баары тең азыр жана экстремисттик идеологиянын, террористтердин кыймыл аракеттеринин баары тең дүйнөгө мында жайылып бараткан жөнүндө кеп болуп атат. Мына ушундай кырдаалда Турцияда да жанагындай азыркыда окуя болду. Орусиянын элчисин элдин азмасына көзүнчө эле ачыктан ачык атып салышты. Мына ушул эки экстремизм жана терроризмден коргоону ошолордон элибизди, мамлекетибизди коргоп калыш үчүн көп деген жумуштар турганын биз астта турганын көрүп атабыз. Мамлекет буга бекем туруш керек. Анын жалаң эле бир мамлекеттин күчү жетпестен бул башка мамлекеттер менен биргелешип алып туруп, жана кооперация кылып, биргелешкен уюмдар түзүп алып турган ошол эки менен чогуу эффективдүү иштебесе, бул жайылгандан жайылып баратат. 20-жылдын орто ченинде билесиңер, фашизм жаралган. Мына Гитлер өзүнүн жана фашисттик уюмдарын түзүп алып туруп, ошондо дагы эл аралык уюмдар ушуга башында жетиштүү маани бербестен, ал жайылып кеткенге, кийин чоң күчкө айланып кеткенге аларга шарт түзүлүп калган. Мына азыркыда 21-жылында да мына террористтик уюмдар, ар кандай экстремисттик террористтик уюмдар дагы ушундай дүйнө жүзүндө жайылып баратканда, менин оюмча ушул дүйнө жүзүндө бүт өлкөлөр, элдердин баары тең биригишип, ошолорго бир көз караш менен мамиле кылып туруп, ушул экини тез аранын ичинде, ондогон жылдардын ичинде эмес, тез аранын ичинде ушуларды биргелешип, күрөшүп, экстремисттер менен, террористтер менен анан ошолордун иш аракеттерин жокко чыгарганга аракет кылбаса, жакынкы жылдары бул коркунучтан бир да мамлекет өзүн сактай албайт. Путин элчинин өлүмү тууралуу билдирүү да таратты. Анда Туркия менен Орусиянын мамилесине доо кетиргиси келген аракет деп баалады. Ошентсе да эки мамлекеттин алакасы кандай болот дейсиз? Себеби орусиялык учкучтун атып өлтүрүлгөнүнөн соң эки өлкөнүн жүз карашып калганына анча көп убакыт эле боло элек. Бул окуя негизинен азыркы жанданып бараткан Орусия менен Турциянын мамилесине бул чоң деле таасир этпейт болуш керек, менин оюмча. Тескерисинче алар жана коопсуздук чараларды күчөтүлгөн режимде өткөзөт болуш керек. Турцияда дагы, Россияда да ушундай чаралар кабыл алат болуш керек, менин оюмча. Анан мамиле жана өзүңөр айткандай, Орусиянын лидери менен Путин айткандан, жана Турциянын президенти Эрдоган айткандай, булар азыр мамилени кайрадан тыгыз байланышты күчөткөнгө булар жол алат болуш керек. Анткени бул Турциянын дагы, Россиянын дагы кызыкчылыгына жооп бере тургандай иштер жасалып атканын биз байкап атабыз. Рахмат сизге. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Марат Иманкулов Туркиядагы орус элчисине болгон кол салуунун тегерегиндеги оюн бөлүштү.